Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 51 сабак таланттуу окуучулардын ата-энелери үчүн усулдук сунуш деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу биздин таланттуу окуучуларыбыздын ата-энелери, сиздердин балдарыңыздарга табигат башкалардан өзгөчө баалуу жөндөм жана талант бериптир. Бул талант табигый, Кудайдан берилбесе, аны сурап, издеп табуу өтө кыйын. Ошон үчүн таланттын кадырын билүү зарыл. Бул албетте анын мугалимдеринин жана сиздердин эмгегиңиздердин да натыйжасы. Анткени күлүктүү саяпкер таптайт демекчи, мугалимдер менен сиздердин биргелешкен аракетиңиздер балаңыздардын талантын, жөндөмүн өстүрөт. Өткүр, зээндүү, таланттуу, келечектен көптү үмүттөндүргөн балдардын ата-энеси болуу бул өзү чоң бакыт. Бирок бул али толук бакыт боло албайт. Себеби талантты алпештеп, сактап, токтоосуз өстүргөндө гана толук жүзүн ачып, ата-энеси сиздерге, эл журтуна жемиштүү кызмат кылып, атак-даңк жана урмат алып келет. Ал эми урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, айрыкча балаңыздардын мына ошол талантын өчүрбөй, сактап, изденип өстүрүү зарыл. Ошон үчүн сиздерге ата-энелер сиздер үчүн китеби төмөнкүлөрдү сунуш кылат. Урматтуу ата-энелер, биринчиси бул үй-бүлөдө балаңыздардын талантын билип, баалоо жана ага көңүл бөлүү. Ушул жерден көпчүлүк ата-энелер биз ката кетирип алат экенбиз. Балабыздын талантын байкасак дагы, билсек дагы, мүмкүн байкамаксанга алып, баланын шагын сындырып коюп эле, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга балдарды жумшап, ошол ишти бүтүрүүгө буйрук иретинде көп кайрылат экенбиз дагы, балдардын талантына анча маани бербей коет экенбиз. Ушуну эске алыңыздар. Экинчи, балаңыздардын талантын ар тараптан өсүүсү үчүн үйдө балага шарт түзүү. Мисалы, балдарга атайын сабак даярдоочу бөлмө, өз үстүнөн иштөөсү үчүн атайын сабактан тышкаркы кошумча убакыт балага бөлүп берүү. Балдардын өзүнүн кызыккан сабагы боюнча, таланты боюнча үй-бүлөдө китепканасын түзүп берүү, зарыл каражаттарды таап берүү. Эгерде бала музыкага кызыккан болсо, ага аккордеон, комуз, гитара жана башкаларын алып берүү. Эгерде сүрөткө кызыккан болсо, ошол сүрөтчүлөр үчүн зарыл болгон каражаттарды дагы балдарга алып берүү. Үчүнчүдөн, балдардын талантын өстүрүү боюнча атайын китеп, адабияттарды алып берүү. Эгерде бала кайсыл тармакка кызыкса, ошол тармактагы китептерди, энциклопедияларды, сөздүктөрдү, атайын адабияттарды балдарга сатып берүү зарыл. Урматтуу ата-энелер, ушул жерине көңүл бурсаңыздар, балаңыздардын таланты менен сыймыктанарыңыздарды билдирип, бул тармактык таланттар өзү үй-бүлө, келечек, эл үчүн мааниси жөнүндө аңгемелешип, балдарды кызыктырып, колдоп турууңуздар зарыл. Бул жөнүндө башкалар менен аңгемелешүүсүн уюштуруңуздар. Балдарыңыздардын талантынын өсүшү үчүн биринчи кезекте үй-бүлө, андан тышкары жагымдуу шарт, ыңгай, микропсихологиялык климат түзүү зарыл. Балдардын жорол жолдошторунун туура тандалышына көз салуу, көчөдө, чөйрөдө болуучу терс таасирлерден сактоо. Демек, ата-энелер, сиздер жогоруда таланттуу окуучулардын ата-энелери үчүн кыскача усулдук сунуш боюнча бир аз маалымат алдыңыздар. Кийинки сабактарда дагы кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Балаңыздардын оюн билиңиздер. Ал үчүн, урматтуу ата-энелер, өзүңүздөр идеал болгон адамдар менен үй шартында жекече аңгемелешип, жолугушуу уюштуруңуздар. Балдардын суроолоруна жооп табуусуна жардам бериңиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.